болбойткулу сыйлыктын, ал керемет жүрөктөрдү багынткан поэзия ыйык нуру чындыктын, жан дүйнөнү арулантып жаркыткан. Сени барды сыйлык үчүн жазбайсың, жазганың жок бир дарды даңк үчүн, жүрөктөгү бүт жаныңның бар күчүң, бардык сүйүп багышталган эл үчүн. Ырсыз өтпөй күндөр, айлар, жылдарың, ысык көлдөй көнөрбөсүн көңүлүң, муундарга сыйлык болуп ырларың, майрам болуп калып калсын өмүрүң деп раматылык акын агабыз Олиясындуу айтып кеткен сөздөрү бүгүн турмуш чындыгына айланып, аз болсо да саз жашап өткөргөн өмүрү ыр майрамга айланып, ажайып алтын бешик тоосунун өрүк зарлуу өрөөн өңүрүнөн орун алган Лейлек жергесинде анын туулган күнүнө багышталып, жыл сайын өткөрүлүп келе жаткан ыр майрамыбызда 29 жаш куракка келип, балагатка жетип, толуп ташып турган чагы. Андыктан ушул жаркыраган жазыбыздын дирилдеген илебине кошо калбабызды кагып кирип келген Лейлек ыр майрамынын 29 жылдык торколуу салтанаттуу тоюна кош келиңиздер. Лейлек районунда Курбаналы Сабыровдун жаркын элесине арналган Лейлек поэзия кечеси быйыл 29-рет уюшулуп жатат. Бул дата акындын туулган күнүнө дал келип, ар жылдын апрель айында Лейлек жергесинде салтка айланган поэзия күнү деп белгиленип калган. Иш-чараны өткөрүү планын Жазуучулар союзунун Баткен облусундагы төрагасы, Ата журт гезитинин башкы редактору, акын жазуучу Абдилат Торов көтөрүп чыккан. Лейлек районунун жергиликтүү бийлик өкүлдөрү бул демилгени колго алып, ар дайым колдоо көрсөтүп келет. Сиздер да гүлдөй ачылып, жараткан жагал берген көкүрөгүңүздөр көлдөп, жүрөгүңүздөр жүрөсүз аттай туйлап, ой чабытыңыздар орошондоп турган ирмемдестер. Башында Молдо Кундуз, Молдо Наарайым, Абдрайым Шама, эр жигит Төкмө, Сатыбалды жана Дыйканырчы, Избасар акын, Сталин чыгыш булбулу деп атаган Искак Разаков аталарыбыз жолун улап келген, эң башкысы ик Кураныбыз түптөлгөн, ыйманыбыз түптөлгөн, сөз куту ырга, ыр майрамга кош келипсиздер. Акын Курбаналы Сабыровдун көзү тирүү болгондо быйыл 77 жашка толмок. Анын Козу Баглаң, Нурбулак, Өрүкзар, Жүрөктөгү күн, Орто жаш, Лирика, Керез аттуу ырлар жыйнактары кыргыз адабиятына мурас катарында калып кетти. Анын жараткан чыгармалары жергиликтүү таланттар тарабынан обонго салынып, эл алдында да ырды алып келет. Акынды замандаштары унутта калтырбай, ар дайым эскерип, жаркын элесине арналган адабий кечени жыл сайын өткөрүп турушат. Бизде жыл сайын Лейлек районунда салтка айланып калган жазуучу агабыз Курбаналы Сабыровдун дайыма атын, анын талантын, жалпы эле Лейлек жөнүндө жазган ырларын жалпы жаштарга тааныштыруу, келечектеги жаш муундарды тарбиялоо максатында жыл сайын салтка айлануу уюшулуп келет. Мына быйыл 29-жылы өткөрүп атабыз. Бул поэзия кечеси бир гана Лейлек району эмес, муну эл аралык деп дагы айтса болот. Себеби ошол кошуналаш Тажик Республикасынан Халил Жураевге окшогон биздин убагында Искак Разаков жөнүндө жазуу, ал киши менен жакындан дос болгон, аксакалдарыбыз баш болгон. Ошону менен бирге эле ошол Линабад Жапар Расулов районунан келип отурат. Элдин ичинен таланттарды дайыма тандап келебиз. Ошол биздин райондук Ата журт газетабыз бар. Ата журт газетабыздын ошол газетабызга дайыма ырлары жарыяланган акын жазуучуларга Лейлек райондук мамлекеттик администрациясынын ардак грамоталарыны, акчалай сыйлыктарын тапшырып келебиз. Ошону менен бирге бизде ошо Курбаналы Сабыров атындагы сыйлык бар. Ал ошо лауреаттарга берилет. Быйыл дагы мына кезеги менен азыр акырында берилет. Бирок сиздердин
жан дүйнөңүздөр кооздугу менен, ушу кеңдиги менен биздин элибизге демине деп чыгын ашык кошуп отурасыздар. Себеби элибиздин ынтымагын, биримдигин сактап берген сиздерге таазим этем. Адабий иш-чаранын ачылышында сөз башын район акими ачып берип, өз сөзүндө келген конокторду поэзия күнү менен куттуктады. Курбаналы Сабуровдун өмүр жолуна кайрылып, анын жолун жолдоп, изин улап келе жаткан жаш акындардын чыгармачылыктарына ийгиликтерди каалады. Жолу сөздөрүн арноо менен эле кала бербестен, сөзүнүн соңунда акын жазуучуларга кыргыз адабиятына кошкон салымы үчүн ардак грамоталарын ыйгарды. Облысымыздың адабият тармағының өргүсүнө кошкон салымы, чыгармачылыктагы жетишкен ийгиликтери жана Лейлек поэзия күнүнүн 29 жылдык мааракесинин урматына карата уюштурулган Ыр достукка көпүрө фестивалында активдүү катышып жаткандыгы үчүн акын Жумабаев Рахматилла Лейлек району мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы менен сыйланат. Бул жолку ыр майрам адаттагыдай улуу инсандардын катышуусунда облустук деңгээлде өткөрүлдү. Өзгөчөлүгү иш-чарага улуттук жазуучулар союзунун төрагасы Нурлан Калыбеков келип катышты. Аны менен катар Лейлек районунун акими Баймурат Бекмуратов, акимдин орун басары Марапат Ташболотова, улуттук жазуучулар союзунун Ош облусундагы төрагасы Турабай Жураев, коңшулаш Тажик Республикасынын акын жазуучулары, жергиликтүү акын жазуучулар жана жаш калемгерлер катышты. Салтка айланган Лейлек поэзия күнү облустук деңгээлде белгиленди. Ош облусунан акын Турабай Жураев баштап келген ар кандай жанрдагы акын жазуучулар келишти. Келген коноктордун ар бирине сөз берилип, калеминен жаралган ырларынан окуусуна мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мехирге очмас, узун бактарак болуп кетипсиз бүгүн. Чыракка айланып, ак гүлдөрүбүз, далалар жолуна жардып бүтүн, жарыксыз калыптыр жүрөктөрүбүз. Аталар орт берин кайта жүрөккө, нанга тоюп кеттик. Мээримге ачпыз. Рахмат. Коңшулаш Тажик Республикасынан акын Шарип Нуридин баш болгон тажик акын жазуучулары да катышуучулардын катарын толуктады. Акын Курбаналы Сабуровдун жаркын элесин эскерүү менен бирге анын чыгармачылыгына таазим этебиз деген жакшы сөздөрүн арнашты. Dolayım sardıran birbirimizden örnek olup devam ettirişimiz gerek. Salamat biliyorum. Ben özüm kegenim yok. Şarif Nuri'dimiz Paris'e dediğimiz şirket olamdı. Kates koşan adam. Kalandar bulut hanım adam. Bizi tribun maun bayak olsa diyemem. Bunun hami iş gelen. Кыргызстанды даңазалаган ыр саптарын окушуп, поэзия сүйүүчүлөрүнүн көңүлүн өзүнө бура алышты. Ырасында ар бир акындын өзүнүн дүйнө карашы, айтар ою башка эмеспи? Поэзия кечесинде ар бир акындын ыры бири-биринен өзгөчөлөнүп турду. Хачубыз сабакай, русской, непобедимый, пусть американские овчарки не шутятся со мной. Курбаналы Сабуровдун бир топ чыгармалары обондолуп, калың элди аралап ырдалып жүрөт. Улуулардын өмүрү өлөр замат башталат деген кеп бекеринен калбаса керек. Сабуровдун көзү өтсө да анын аты унутулбай эскерилип келет. Адабий кечеде анын экинчи өмүрү болгон ыр саптары жергиликтүү таланттардын аткаруусунда жаңырды. Атап айтсак, Лейлегим Козу Баглаң аталышындагы туулган жерди даңазалаган ыр саптары кеченин көркүн ачты.
Кыргыз адабиятынын өнүгүшүнө өздөрүнүн салымын кошуп, жан дүйнө жаңырыгын, айтылбаган сырларды кагаз бетине түшүрүп, чыгарма жаратып жаткан жаш акын, жазуучулар, калемгерлер ар дайым көңүл чордонунда болуп келет. Бул учурда да алардын эмгеги бааланып, сыйлыктарга татыды. Иш-чаранын жүрүшүндө Лейлек чергесинин тургуну акын Хачи Бобоев Абдусамат Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун медалы менен тандалмалар китеби үчүн сыйланды. Ал эми Баткен шаарынын жазуучусу Аскар Ажабалиев Бейиштер аталышындагы китеби үчүн алтын калем сыйлыгына татыды. Кеченин негизги сыйлыгы болгон Курбаналы Сабуров атындагы сыйлыкка чыгыш адабияты жана искусствосу басмасынын редактору акын Назгүл Осмонова жана сүрөтчү акын Сейиткул Кудайкуловдор ээ болушту. Курбаналы Сабуровдун жаркын элесине арналган поэзия майрамы, көңүлдүү майрамы абдан менин жеке баамымда бул жалпы Кыргыз Республикасынын бардык аймактарына боло турган үлгү деп билем. Ыр майрам жыл сайын өтүп, акындын жаркын элесине арналган ырлар окулуп, аны эскерип, ошол эле учурда Курбаналы Сабуров атында республикалык адабий сыйлык уюштуруп, төш белгиси менен, акчалай сыйлыгы менен, ошол эле учурда Өзбекстандан, Казакстандан акын жазуучулардын катышышы бул эл аралык деңгээлдеги, бир эле райондо болуп аткан эл аралык деңгээлдеги ыр майрамы деп эсептесек болот да. Бул поэзия деген бардыгыбыз ошол бешик ырынан баштап ыйык о дүйнөгө узаганга чейинки биздин көкөрөгүбүздөгү бир кыттай уйган бир руханий чоң байлыкта. Анан деги эле адам өзү поэзия менен жашайт. Анан ошол поэзияны ким кандай деңгээлде, кимдин тагдырына, бешенесине акындык тагдыр түшөт, аны эми мезгил көрсөтөт. Анан эң негизгиси менин кааларым ар бир адамдын көкөрөгүндө майрам болсун, көкөрөгүндө поэзия жашасына тилектешмин. Ушундай күндөрдө бир гана биз Ош, Жалал-Абад, Баткен, Кызылкиядан эмес, кошуналаш Тажик Республикасынан да коноктор келип, өздөрүнүн мыкты ой каалоолорун айтып жатканы Лейлек элинин меймандостугуна, жөнөкөйлүгүнө, ыр дүйнөгө бай экенине, чыгармачылыгына болгон зор баа деп билем. Анын үстүнө бул ирет кандайдыр бир мүмкүнчүлүк болуп калып, биз Оштон түрдүү багытта, түрдүү жанрда иштеген мыкты акын жазуучуларды алып келдик. Алардын айрымдарына эл алдына чыгып, өздөрүнүн чыгармаларын, жаңы бүткөн ырларын окуп беришти. Эл өзүнүн баасын берер. Ал эми мындай ыр майрамды мына бүгүн келип катышып аткан Кыргыз Республикасынын улуттук жазуучулар союзунун төрагасы Нурлан Өскөналиевич Калыбековду таң калуу менен белгиледи. Кээ бир жерлерде борбордо дейли болсо алар негизинен бир чакан өкмөттүн же бир мектептин, бир окуу жайдын гана деңгээлинде өтүп барат. Ал бул ошо бүтүндөй райондо рахмат райондун жетекчилигине Баймурат Асадович өзү баш болуп, орун басарлары, райондун мыкты жетекчилери, агайлар, эжейлер, анан чыныгы ыр поэзия школдору катышып отурат. Мындай майрам жалпы Кыргыз жергесинде болуп жатса канча сыймык. Ал эми айрымдарынын эмгектери бааланып, жогорку деңгээлдеги ошо жазуучулар уюмунун сыйлыктары берилди, алтын калемдер берилди. Мына жаңыдан айрымдар мүчөлүк билеттерин алып жатат. Бул сыймык. Ал эми алдыда ушундай чыгармачылык улана берсин. Биз Лейлектик эмес, бүтүндөй Кыргызстандагы чыгармачылык күчтөргө, жаңы агымдарга, жаңы сындарга жол ачалы. Алардын бардыгына мен чыгармачылык ийгилик каалагым келет. Кыргыз элим, кыйбас элим, жан элим. Тоо жүрөктү тоосузундай шар элим. Ырчылары ырдан нөшөр жараткан сансыз жомок, санжырага бай элим. Кыргыз элим, кымбат элим, жан элим. Кылымдардан мурда туулган кар элим. Октябрдын нуру менен оозанып, кайра көктөн жигит болгон жан элим.
Meni negiz көзүмдөгү карегим. Меники эмес, сенин берген карегиң. Менин колдо кой коңдуган калемим. Меники эмес, сенин берген калемиң. Кыргыз элим, кызыл гүлдү жазайым. Бул карекке элесимди катайым. Өмүр бою өзүмдү ырдап келатам. Өлсөм көрдө кыргызым деп жатайым. Өлбөс өчпөс өмүргө бай жан элим. Сен деп жазып, сен деп калагар калемим. Бул дүйнөгө келдимби, келбедимби, сенден гана табылмакчы дарегим. Сенсин менин өнүп өскөн данегим. Чоң. Жыл сайын өткөрүлүүчү адабий кечеге келген жаш акын жазуучулар өздөрүнүн калеминен жаралган ыр саптарын окушту. Адабиятка жана маданиятка өзгөчө көңүл бурулуп, райондо жаш калемгерлерге ар дайым колдоолор болуп келет. Өткөрүлүп жаткан поэзия майрамында да ар бир катышуучуга сөз берилип, ырларын окууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Облус аймактарынан түзүлгөн адабий иримдин мүчөлөрү жана мектеп окуучуларынан түзүлгөн чыгармачыл топтор келишти. Керемети менин лейлек жергемден Сабыровтой акын болсом экен деп мен өзүмө максат коюп келемин. Bir карасаң деңиз болуп чалкыган, адабиятта каймак болду балкыган, окуганда Курбаналы ырларын, көктө жүрөм бүркүт сымал калкыган. Кандай сонун жаратылыш сырлары, аны даңктап Курбаналы ырдады, кылымдарды карытып, жашай берсин Сабыровдун ырлары. Мен бул иш-чарага биринчи жолу катышып жатам. Бирок бул жерде баары өзгөчө сонун болду. Мен көп акындардын ырларын уктум. Бул жерде дагы көптөгөн мага окшогон окуучулар бар экен. Мен бул иш-чарага өзүмдүн Курбаналы Сабыровго арнаган ырымды аткарганга келгенмин. Өткөрүлүп жаткан иш-чара быйыл 29-рет белгиленип жатат. Аны өткөрүүдө жыл сайын жергиликтүү бийлик колдоого алып, кол кабыш кылып келет. Мындай иш-чаралардын байма-бай өткөрүлүп туруусу жаш акындардын калеминин курчушуна жана кыргыз адабиятынын өсүүсүнө себеп боло алат. Жаш калемгерлерди колдоо алардын мындан аркы чыгармачылык жолуна стимул болуп берет. Биздин ырзадагы инсандарга мен ак дилимден, тереңимден алкыш айтам. Өмүрүңүздөр узак болсун. Анан мен бул жака эми лейлекте тарылып атат. Лейлекте ыр майрам өтсө, анан лейлектер бир дары окубаса, бу кандай ыр майрам деп эметип атат да, жанагы чоң акындарыбыз. Анан мен бул жака Алыкул Осмонов атындагы адабий сыйлыктын соорундун ээси, лирик акын, кыргызга таанымал аттын башкасында жигит Атакул Жакуповду чакырып коюн. Урматтуу поэзия меймандары, Allah'tan hiç keseceğiz, ben sizden söz sıralamcı oldu. Katı dağı gezek giyip aldı. Yalnız carım, kelge kuşlar katkanda, carık curk etip, gün kürküre basmanda, canazasın, caydın okup çatkanday, Yaştığımdan külgün kezin bıraktar, çatkanın gül, çağır çizat, karabbat, rakbat yollarına. Seni kalbim koşay unutup kandaydır bir dünyada yaşayımın sağa bolğun kusalığın kutulup senden başka bir önecek bilmeyim bu kanday sezim yekenim bir de canıp bir de kayra
Sultanı sultandır. Yüreğin düzüm körgü bolu ay köşür.